Стресстен чыгуунун 5-жолу таза жаратылышка чыгып эс алуу. Адам качанда депрессияга түшүп калганда, стресске кабылганда жалгыздыкты каалайт. Жер тартат, эч ким жакпай калат. Ошол мезгилде үй бүлөң менен, жакындарың менен, бала бакыраң менен, бир туугандарың менен жаратылышка чык. Бир аз болсо да эс ал, Кудай берген неаматтарга акыл калча ой жүгүрт. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде фасиру фил ард, жер кыдыргыла, жер жүзүн айлангыла деп айткан. Демек бул сөздүн, бул аяттын ичинде бир чоң маанилер камтылып жатса керек. Качанда жаратылышка чыгып, үй бүлөңүз менен, досторуңуз менен, бир туугандарыңыз менен, ата энеңиз менен бир аз да болсо эс алсаңыз, бир аз да болсо дем алсаңыз, таза абадан дем алып, мундой жаратылышка акыл калчасаңыз, кадимкидей стресстен, депрессиядан кутуласыз. Жалгыздык маселе чечпейт. Жалгыздык стрессти күчөтөт, депрессияны күчөтөт. Ошондуктан барыңыздар, эгерде кыйналып, жашоодон кыйналып, уш, кыйыш ушундайга дуушар болгон мезгилде, мезгил менен жаратылышка чыгып эс алуу керек.